Ат башы райондук жалпы даргерлик практика борбору заманбап жабдык менен толукталды. Лапароскопия аппараты өт оорусу менен жабыркагандарга денесине бычак тийгизбестен операция жасоого мүмкүнчүлүк берет. Анын арты менен бейтаптар мурункудай 10 күндөп ооруканага жатпайт. Тез сакайып кетүүгө шарт түзүлөт. Алгачкы 3 бейтапка Бишкектен келген тажрыйбалуу даргерлердин жардамы менен ийгиликтүү операция жасалды. Операция абдан жакшы өттү. Бул операция малоинвазивный деп коет. Өт бизде өтө көп Кыргызстанда. Ошол именно ушул операцияга абдан жакшы. Себеби 2-3 жерде жарым сантиметрден тешип эле лапароскопический доступ деп коет. Ошо менен эле өттү алса болот. Чоң мындай кесип разрезтерди кылып кереги жок. Көз менен көргөнгө караганда экранды андан да жакшы көргөзүп берет. Мына ушундай жеңил ыкма менен жасала турчу операцияга Базарбай Исмаилов дагы киргени турат. Жаңы жабдыктын өзгөчөлүктөрүн угуп, көптөн бери кыйнап жүргөн дартынан арылууну тилеп турат. Бул мага эмес, жалпы ушул 6 чөйчөк ат башы районунда ооруларга керек эле да. Кудайдан болгусу экен аппарат келип. Мурункуга караганда азыр баардык технология өнүгүп турган маал. Алыс барбай айылдан эле мындай чоң операция жасалып жатканына бейтаптардын жакындары дагы ыраазы. Мурун болсо жол арытып, борбор калага барууга туура келчү дешет. Кызым операция болду айнанай. Момундай зарыл болуп деди, Бишкекке барса канча акчабыз кетет эле. Ушул жерге алып келип, сонун аппаратты орнотуп, момунтип берип атат. Рахмат. Балам бүгүн операция болгон тат, жакшы аппарат келиптир районго. Кудай буйруса жеңилден берсин деп атабыз. Ат башыда эми операция жасоо уланат. Жогорку билими бар жаш адис жаңы гана келди. Буга чейин дарыгерлердин тартыштыгын жоюу аракети көрүлгөнү менен заманбап жаңы жабдыктардын жоктугунан адистер бул жака келип иштөөнү каалачу эмес. Райондун акими ошол Эмиль Сакыловичтин социалдык өнүгүү программасы менен бирге талкуулап 5 жылдык программабызга койгонбуз муну. Япон элчилигине Корни Трава деген проект бар. Ошол жака проект жазылып, проектибиз колдоого алынып, $85,000. Сом менен айтканда 7,600,000 ушул аппарат ушул Япон элчилигинин колдоосу менен алынып берилип атат. Биз диагностикалык багытта дагы пайдалансак болот бул аппаратты. Бизде көп учур болот. Кээде жанагындай подозрительный случай болуп калат. Ичти ачабыз, ачпайбыз деп УЗИден толук көрүнүп калган учурларда диагностикалык багытта дагы пайдалансак болот. Ал арада райондо жаңы 40 орундуу оорукана куруу дагы пландалган. Ат башыны өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп, долбоору даяр. Норзаблаев Алатоо 24, Нарын облусу.